Ош шаарындагы Аскар Шакиров көчөсүндө жайгашкан ушул көп кабаттуу үйдө кечээ 23 февралда болжол менен 7-8дердин ортосунда 13 жашар баланын ушул жерден өзүнүн боюн таштап жибергени айтылган. Күбөлөрдүн айтымына караганда боюн таштап жүргөн бала дал ушул жерге түшкөнүн айтышууда. Ал эми бул жер көп кабаттуу үй менен аралыгы дээрлик 5 метр бар. Эгер 5 метр аралыкты эске алганда баланын чуркап келип өзүнүн боюн таштай бериши мүмкүн деп болжолдонууда. Окуя кечке жуук орун алган. Анда өз боюн таштады делип жаткан өспүрүм жерге түшөрү менен дароо мүрт кеткени айтылууда. Бала секиргенден кийин аны ошол жердеги жашоочулар дароо байкашып, тез жардам менен милицияга кабарлашкан. Ал эми бул окуяга күбө болгон жашоочулар буларды айтып жатышат. Малги бирөө уруйду деп эме дагышты. Эми экспертиза билет да. Бул жерде жаткан. Ошол жерде жаткан. Ондарақ түшкенде дағы ошо жақтан секірді дейм аласың. Бірақ мал жерде жатқан, ол күлөнүп келіп түшкөнүнөн билбейсиң. Эч ким көргөн жок да түшкөнүнчү. Скорый ошо баягы кийин алып кетти да, эксперт. Одан мурун скорый келип кеткен экен, биз көргөн жокпуз да. Кийин билип атат да. Сиз көргөн учурда баягы калкандай абалда жатыптыр. Мына жерде мындай эле жаткан да. Чалкасынан. Мындагы көп кабаттуу үйлөр эски Союз учурунда курулган. Ошол эле учурда бул турак жайда коопсуздук эрежелери да сакталган эмес. Үйдүн чатырына ээн эркин чыгып түшсө болот. Биз азыр дал ошол 5 кабаттуу үйдүн чатырына чыга турган жерде турабыз. Бул жерде чатырга чыгуучу жер ачык турат. Негизи эреже боюнча бул жер кулпланып жабык турушу керек болчу. Азыр кече окуя болгондон кийин деле бул жерде жабып коеюн деген жан көрүнбөйт. Милициянын маалыматына караганда чатырга алгач каза болгон бала 4 досу менен жалпы 5 өспүрүм чыккан. Анын 3-өө окуя болгондон мурунураак түшүп кетсе, өспүрүм өз боюн таштаган учурда жанында бир досу болгон. Бирок ал да анын секирип кеткенин байкабай калган дейт. Ошол эле учурда биз көп кабаттуу үйдүн чатырына чыгып, өспүрүм боюн таштады делген жерге барып көрдүк. Кабаттуу үйдүн чатырынан бир баланын секирип кеткени, анын түшүү эле каза болгондугу айтылган. Бала үйдөн болжол менен 5 метр алыска түшкөн, бирок бул жерден чуркап келип түшүүгө шарт жок. Өзүңүздөр көргөндөй мындай тосмо бар. Ал эми эгер тосмонун бул жагынан күйлөнбөй артып секиргенде дал ошол 5 метр аралыкка чейин жете беле, ал жагы дагы өзүнчө ачык сургойдон турат. Каза болгон өспүрүм Ош шаарындагы мектептердин биринде 7-класста окуп келген. Биз мектеп мугалимдеринин өспүрүмдүн буга чейин жүрүм-туруму кандай болгон? Анын класс жетекчиси бул жагдайды байкаган эмеспи деген суроо менен кайрылдык. Бирок мектеп жетекчилиги суроолорубузга оңдураак жооп бере алган жок. Азырынча жок, биз маалымат беребиз, бирок азырынча мен эчтеке бербейм. Учурда бул иш Ош шаардык ички иштер башкармалыгына катталган. Милициянын маалыматына караганда каза болгон жигит бир нече убакыттан бери өз өмүрүнө кол саларын айланадагы дос жарына айтып жүргөн дейт. Бирок бул нерсеге сыягы маркум болгон өспүрүмдүн жакындары кайдыгер мамиле жасаганбы айтоор минтип каргашалуу окуя орун алып турат. Эмне себептен таштап жибергендиги аныкталды деп атабыз. Анткени ал бул кадамга барардан мурун жакындарына, тең туштарына жакында ушу өзүнүн өлөрүн жана жакында март ичинде аларды эч ким көрбөстүгү тууралуу айтып жүргөн. Ошондой эле ошол күнү дагы 5 бала өспүрүмдөр тең туштар аталган тамбашка чыгып, 3-өө эртерээк түшүп кетип, 2-өө калган. Калган шеригинен ал телефонду алып туруп, бир кызга видео чалуу аркылуу сүйлөшүп, аны менен коштошуп, телефонду кайтарып берип, андан соң апа мени кечир деген акыркы сөзү ошол болгон. Көп кабаттуу үйдөн боюн таштап жиберген. Бул көрсөтмөнүн ошол жандагы тең түштүн менен көрсөтмөсү. Окуя өтө тез чукул болгондуктан жана анын мындай ишке кадамга барарына ишенбегендиктен жандагы шериги ага жардам көрсөтө албай калган. Ал эми психологдор өспүрүмдүн суицидке баруусуна үй бүлөдөгү жагдайлар түрткү болоорун айтышат. Адистер өткөл куракта балдарга өзгөчө мамиле жасалуусу керектигин, ата-эне тыкыр көзөмөлгө алып, мээрим төгүп, баланын үй бүлөдө мааниси зор экендигин сездирип туруу зарыл дешүүдө. 14 жаштагы бала болсо, ал бала жашаган деле жок, анын өзүнүн проблемасы деле жок. Бул основной үй бүлөдөгү проблема. Ошол үй бүлөдө бул балага көңүл бөлүнбөгөн, же болбосо бул баланы жакшы көрүшсө деле, жакшы багышса деле, жакшы мектепте окутушса деле, ата-эненин мамилеси жакшы эмес, же болбосо бардык ошо үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бири менен болгон мамилеси жакшы эмес.
Андан кийин бала эмне үчүн суицидке барам деп айткан. Бала ол өзүн реклама кылыш үчүн айткан эмес. Ошолордун көңүлүн бурдуруш үчүн. Менин көңүлүмө карайт бекен, сурайт бекен, балам эмне үчүн өлгүн келип атат, биз эмне кылышыбыз керек, кандай деп ошо баланын өзүнө көңүл бурдуруш үчүн албайкы ушу өзүнүн ата-энесине керек болбосо, үй бүлөгө керек болбосо, башка кимге керек болот? Психологдордун маалыматына караганда, акыркы 1 жылда өзүнө кол салган өспүрүмдөрдүн саны кескин көбөйгөн. Адистер өз өмүрүн кыйгысы келген балдар менен сүйлөшө келгенде көпчүлүк учурда ата-энесинин начар мамилесинен улам ушул жолго баргысы келгенин айтат дешет. Эске сала кетсек, былтыр Ош шаарында 2 жашы жете элек өспүрүм өз өмүрүнө кол салса, быйыл бул суицид балдар арасындагы алгачкы болуп катталды. Рыспай Мажитов, Атлет Нышанбаев, Нурнёс, Ош шаары.